Жалал Абад шаарындагы Барпы атындагы драма театрынын жетекчиси жок эле адамдарды жазып, айлык акысын алып жатат. Мындай арыздануу менен аталган театрдын кызматкери Шайырбү Мамбетова кайрылды. Анын айтымында жетекчи иштебеген адамдардын атынан айлык алып жүргөндүгү айтылат. Артисттердин кетип калышы, кадрлардын токтобой кетиши. Мисалы үчүн ушул Берикбаев жетекчи болуп келгенден бери бизде канча бухгалтерлар кол жоолук сыяктуу алмашат да. Мен ушунду айтып аттым. Неге бухгалтерларды кол жоолук катары алмаштырасыңар? Кээде айлыктарыбыз аябай кечигип берилип калат. Ошонун айынан,чы. Анан кийин кадрлар кетип баштады. Абдан жакшы кадрлардын баары кетип баштады. Ошондой эле театрдын кызматкерлеринин айлык акыларын кечиктиргендигин айтып, эсепчилерди улам алмаштыргандыгын кошумчалайт. 30 артист штат бөлдүрүп келдим деп туруп анан кийин баарыңар биз министрге беребиз, акчасын которобуз, биринчи первичный айлыгын которобуз, биринчи айлыгын. Силер туугандарыңарды алып келип каттаткыла деди да. Менин келиниме да предложение түштү. Келиниңизди алып келип каттаттыңыз. Мен айттым, мен андай нарушение, андай кыянатка бара албайм мен. Кийин карасам, абдан көп адамдарды ишке алып 1-2 айга. Анан кийин кайра алар кетип баштаган ушундай. Ошолордун айлыктарын кимдер алып жүргөн, эмне болгон? Алар өлүү жандар да. Бирок бул иш боюнча Барпы драма театрдын жетекчиси Мамбетованын буга чейин көп жерлерге кайрылгандыгын белгилейт. Ал 1992 жылы ишке кирип, андан бери 93 жолу арыз жазгандыгын айтат. Бирок анын акыркы арыздарынын негизинде театрга аз убакыттын ичинде 12 жолу текшерүү келген. Эже 2019 жылдан бери арызданып келатат да. Мен шаардык сотко, областтык сотко, баардык прокуратурага, буларга официалдуу түрдө кат менен кайрылганмын. Ушул Мамбетова шайыр жөнүндө бир анализ кылып бергиле. Театр ачылгандан бери бир гана ушул эже жазат экен. Ушул эженин артынан театрдан 13 директор кетиптир кызматтан. Бүгүн бизде бюджеттик организациялардын баардыгы билишет. Бюджеттик организацияларда Минфин качан биздин шотубузду ачкан күнү биз ошол күнү айлыкты которобуз. Бизде азыр накталай деген нерсе жок, наличка деген нерсенин өзү жок. Биз бирөөнүн 1 айлык айлыгын алмак турсун. Биз адамдарды алып келе албай атабыз. Силер азыр трудоустройствого барсаңар, биз ар айда трудоустройствого кат жазабыз да. Бизге жетишпеген вакансияларды. Биз адам таппай атып бул жерине таможныйбы. Ошо бирөөнүн айлыгын алып кызматка алгыдайды. Өзү болгону 2700дөн 5000ге чейин айлыгы болсо да. Маданият кызматкерлеринин мындай тиреши көптөн бери созулуп келгендиги айтылат. Бул боюнча тараптардын кошумча пикирлери болсо, Регион телеканалы пикирин угууга даяр. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.